Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Барыңарга чың денсаулык, жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайм. Кыргыз тили сабагы. Аяк ууна айынын 30-у күнгө шаршемби. Сабактын темасы бир өңчөй демек, тема урока однородные подлежащие. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, бир өңчөй жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию однородных подлежащих. Экинчи, байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерди сүйүүнү үйрөнөбүз. Учимся любить родину. Эми өтүлгөн теманы кайталайбыз жана эсибизге салабыз, балдар. Повторение по прошлой теме. Эмне болчу өтүлгөн тема? Бир өңчөй мүчөлөр, однородные члены предложения. Анда биринчи суроо. Бир өңчөй мүчөлөр деген эмне? Что такое однородные члены предложения? Экинчи. Бир өңчөй мүчөлөр канчага бөлүнөт? Насколько делятся однородные члены предложения? Үчүнчү, бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына эмнелер коюлат? Что ставится между однородными членами предложения? Төртүнчү, биз текст өткөнбүз төрткүл суусактагычын. Демек, суроо ошол боюнча. Төрткүл суусактагычы кайсы районго курулган? В каком районе расположено водохранилище Төрткүл? Акыркысы, суусактагычтар эмне үчүн курулат, балдар? Для чего строят водохранилище? Биз кайталадык, эмесе жаңы тема. Бир өңчөй ээлер, однородные подлежащие. Балдар, мы знаем, что однородные члены предложения делятся на две части. Однородные главные члены предложения, экинчиси однородные второстепенные члены предложения. Однородные главные члены предложения делятся однородное подлежащее, однородное сказуемое. Шундайбы? Ал эми бир өңчөй айкындоочу мүчөлөр, башкача айтканда, однородные второстепенные члены предложения делятся на три части. Однородное определение, однородное дополнение и однородное обстоятельство. Анда бүгүн мы проходим бир өңчөй ээлерди, однородные подлежащие. Эмесе карагыла. Эмне бир өңчөй ээлер деген эмне? Угабыз гана. Бир эле баяндооч менен байланышып, бирдей суроого жооп берген ээлер бир өңчөй ээлер деп аталат. Бир өңчөй деп аталат да. Анда подлежащие, связанные с одним и тем же сказуемым и отвечающие на один и тот же вопрос называются однородными подлежащими. Эмесе карагыла. Мисал келтирели. Суусамыр жайлоосунда койда, уйда, эчкида, жылкыда жакшы семирет. На жайлоо суусамыр хорошо откармливаются и овцы, и корова, и коза, и лошадь дейт. Мына бул жерде карап көрөлү. Койда, уйда, эчкида, жылкыда канча сөз турат? Окшош сөздөр. Бирдей суроого жооп берген сөздөр. Кандай суроого жооп берет? Көрөлү. Семирет. Семирет бул откармливаются. Баяндооч. Эми суроо беребиз. Эмне семирет, балдар? Эмне семирет? Койда, уйда, эчкида, жылкыда. Демек, эмне деген суроого жооп берген сөздөр канча экен? 4 сөз. Демек, мындай сүйлөм
мындай ээлер эмне деп аталат экен бул жерде? Бир өңчөй ээлер деп аталат экен. Орысчасын карагыла. На жайлуу сусамыр хорошо откармливаются и овцы, и корова, и коза, и лошадь дейт. Откармливаются кто, балдар? Овцы, коровы, коза и лошадь дейт. Демек, бул жерде бир өңчөй ээлер канча экен? 4 сөз бар экен. Демек, түшүндүңөр менимче, эмесе көнүгүү машыгуу кылалы. Китепте 22-нчи көнүгүү бар. 22-нчи көнүгүү бул 17-нчи бетте. По учебнику, балдар, 17-я страница и упражнение 22. Карагыла. Биз азыр мен силерге окуп берейин. Кечүүгү окуйлу. Бул жерде бир өңчөй гана эмес, башка дагы сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү бар. Здесь не только однородные подлежащие и другие однородные члены предложениялар бар, балдар. Эмесе карайлы кана. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз тоолору бийик жана токойлуу. Бийиктеген сайын өсүмдүктөр дүйнөсү алмашат жана өзгөрөт. Кыргызстандын түндүк тарабындагы тоолордо карагай, арча, жаңгак, алча, өрүк дарактары өсөт. Тоолордун шаркырап аккан суулардын жээктеринде кайың, тал, четин, долоно сыяктуу кооз жыгачтар көп. Тоолордун күнгөй беттеринде бөрү карагат, чечирканак, алтыгана, итмурун сыяктуу бадал өсүмдүктөр болот. Тоо этектериндеги түздүктөрдө кекире, шыбак сыяктуу көп жылдык өсүмдүктөр жолугат. Тоолордо эрмен, аткулак, кымыздык, ышкын деген дары чөптөр өтө көп дейт. Балдар, вы, наверное, заметили уже, что окрашено красным цветом, значит, это однородные члены предложения. Так, балдар, шундайбы? Эми бир аз талдап көрөлү да. Кантип талдайбыз, балдар. Бул жерде эмнелер бар экен билели, кандай сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү бар экендигин байкап көрөлү. Биринчи, Кыргызстан тоолуу өлкө. Бул сүйлөмдө бар бекенби? Эмне, балдар, Кыргызстан? Кыргызстан бул эмне? Өлкө. Кыргызстан баяндооч өлкө. Кандай өлкө? Тоолуу өлкө. Бул аныктооч. Демек, сүйлөмдө бир өңчөй мүчө жок. Экинчини көрөлү. Кыргыз тоолору бийик жана токойлуу. Эмне жөнүндө айтылды? Тоолору ээси. Тоолору кандай? Бийик жана токойлуу. Бийик жана токойлуу бул баяндооч. Демек, сүйлөм кандай сүйлөм экен? Сүйлөмдө эмне бар экен? Бир өңчөй баяндоочтор бар экен. Кийинки өттүк. Бийиктеген сайын өсүмдүктөр дүйнөсү алмашат жана өзгөрөт. Эмне жөнүндө айтылды? Өсүмдүктөр дүйнөсү. Мир растений дейт. Өсүмдүктөр дүйнөсү эмне болот экен? Алмашат жана өзгөрөт. Анда алмашат жана өзгөрөт кандай суроолорго жооп берет? Эмне кылат алмашат, эмне болот өзгөрөт. Демек, булар сүйлөмдө бир өңчөй баяндоочтор экен. Эми, балдар, мен силерге үйгө тапшырма берем. Үйдөн силер карайсыңар, текстти жакшылап окугула, окуганда байкагыла, карагыла. Бир өңчөй мүчөлөр бар болгон болсо, анда астын сызып койгула. Жөн гана бир сызык менен сызгыла. Андан кийин текстти которосуңар. Бул жерде силер үчүн жаңы сөздөр бар. Силер тапкыла.
Ал сөздерді жазасыңар дағы сөздік дептерге жазғыла жаңы сөздерді, сілерге жаңы болған сөздерді яна құтырмасы менен іштеп қойғыла. Емесе, қарағыла, мұна біздің Қырғызстан. Қырғызстан қандай өлкө дедік? Тоолуу өлкө жана токойлуу өлкө дедик мамлекет, ошондойбу? Тоолорубуз бийик экен, жана биздин тоолордо эмнелер бар экен? Бадалдар бар экен, ар кандай өсүмдүктөр бар экен, карагай, арчалар бар экен. Андан тышкары дагы эмнелер экен? Көрдүңөрбү? Гүлдөр, гүлдөп турган гүлдөр. Бул гүлдөрдүн көпчүлүгү дары өсүмдүктөр. Көрдүңөрбү кандай биздин жерибиз, Кыргызстаныбыз, ата мекенибиз кооз экен. Эми үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Тексти, кайсы тексти? Кыргызстан деген тексти которобуз. Экинчи, тексттеги бир өңчөй мүчөлөрдүн астын сызып коесуңар. Тапкыла, просто эле подчеркивайте, балдар. Найдите однородных членов предложения и подчеркивайте. Үчүнчү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла жана которгула. Новые словалар, конечно, есть. Пишем эмнеге? Сөздүк дептерге, словарный тетрадька. И пишем, и, конечно, переводим. Вам понятно, балдар? Түшүнүктүү болдубу сабак? Эмесе, азаматсыңар түшүнсөңөр, эмесе көрүшкөнчө силерге барыңарга ийгилик каалайм.